Азыр жаз мезгилинин экинчи айы болгону менен мындай суук аба ырайында ачык талада эгин эгүү мүмкүн эмес. Мындан улам түшүм алуу кечигиши мүмкүн. Бирок ушундай шартта өлкөбүздө күнөскана менен алектенген дыйкандар да бар. Алардын кыш мезгилиндеги кылган мээнети элди помидор, бадыраң жана башка жашылчалар менен камсыз кылат. Нариман айыл өкмөтүнүн жашоочусу Сухбатилла Закировдун күнөсканасы менен кабарчыбыз таанышып келген. Көчөт өстүрүү менен 1 жылдан бери алектенип келе жаткан Сухбатилла Закиров бул иштин сырларын эми гана өздөштүрө баштаган. Дыйкандын айтымында бир күнөскананын ичинде 3000ге жакын көчөт бар. Ар биринин өсүүсүн көзөмөлдөп, Амафос, Масплан сыяктуу дарылар жана суу менен камсыздайт. Мындан тышкары 2 күндө бир бутап туруу зарыл. Эгерде буталбаса, көчөттөр узундугуна эмес, туурасына өсүп кетет. Бийиктигинин белгиленген жерине жеткен соң жалбырагын үзүү токтотулат. Bir marta hosil olib chiqardik. Bu ikkinchi hosilimiz. Yanvarda 2-3 yanvardan beri ekkan ko'chatlarimiz, shu ko'rib turgan ko'chatlaringlar. Yo'q, endi bir yilda buni xarajatini qoplash qiyin narsa. Hali o'tgan yili ekilgan narsalarimizdan xarajatimizni qoplaganimiz yo'q. Карманыбыздын азыр 11 күнөсканасы бар. Анда түрдүү убакта быша турган жер жемиштердин бир канча түрүн кездештирүүгө болот. Помидор, капуста көчөттөрү эгилген. Дыйкан кийинчерээк бадыраң көчөттөрүн эгүүнү пландап жатат. Өткөн жылдын 28-29 декабрында эгилген көчөттөрдүн бийиктиги 2 метрге жеткен. 10-15 күндүн ичинде түшүм жыйналып сатууга чыгарылат. Harorат albatta ta'sir ko'rsatadi. Hozir shu kapamiz ichida mana hozir 20 gradus issiq bo'lyapti. Lekin kechqurunga kelib o't yoqishga majbur bo'lyapmiz. Sovuqni kesish uchun. Жалпы аянты 55 сотих жерге күнөскана курган дыйкан үй бүлөсү менен мээнет кылышарын айтат. Күнөскананын 22 сотих жери жылуулук менен камсыздалган. Калган бөлүгү күндүн энергиясы менен жылытылат. Muzlab qo'ygan ko'chatlarimiz bo'ldi. Sababi birinchi kungi kutilmagan darajada havo o'zgarib ketdi, sovuq bo'ldi. Shunda muzlagan ko'chatlarimiz bo'ldi, ilojsiz darajada bo'lib qoldi. Көчөттөрдүн уругун сеп өстүрүп базарга алып чыккыча 5-6 ай убакыт кетет. Жакшы көңүл бурулса, түшүм алуу да жогору болот. Учурда помидорлордун өсүүсү жогору болуп жатат. 2 жуманын ичинде сатыкка чыгарылат. Адина Досумбетова, Рамой Назарова, Азамбузриков, Ынтымак.